Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе кезектеги сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы арифметикалык амалдардын тартиби жана кашаалар деген эки теманы өтөбүз. Сабактын максаты арифметикалык амалдарды аткаруу тартибин мурунку класстардан эле билесиңер. Аларды чыгарууга мисалдар иштейбиз. Эсептөө навыгына көнүгөсүңөр, аларды иретин туура таап, иреттүү жазууга көнүгөсүңөр. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштайлы. Окуу китебиңерди, дептериңерди, ручкаңарды алгыла. Дептериңерди ачкыла дагы бүгүнкү числону жазып, тема жазгыла. Темабыз арифметикалык амалдардын тартиби. Бул арифметикалык амалдардын тартибин силер 4-чү класстан дагы буларга карата кээде мисалдарды аткарганда эч кандай кашасы жок чыгарылган мисалдар болот. Арасында кээде каша коюлуп чыгарылганда мисалдар болот. Мына булардын тартибин силер билесиңер. Азыр биз кашасы жок эсептерди чыгарып көрөлүк. Номер 161 эсепти чыгарабыз. Китебиңердин 62 бетин карагыла. Демек, биринчи Асы 2 кошу 8 көбөйтүү 5. Бул эки амалдан туруп атат. Эч кандай кашасы жок балдар. Анда биринчи кайсы амалды аткарабыз? Туура, биринчи көбөйтүү амалын аткарабыз. Демек, 8 жерде 5 40, 40ка 2-ни кошуп 42 деп жазып коебуз. Муну дептериңерге жазасыңар балдар чыгарыштарын. Дысын көрөлүк. 3 көбөйтүү 51 кемитүү 8. Бул дагы эки амалдан туруп атат. Демек, көбөйтүү амалын биринчи аткарабыз. 3-ті 51-ге көбөйтсөк 153, андан 8-ті кемитсек 145. F 34 көбөйтүү 50 кошу 17 көбөйтүү 4. Бул жерде балдар 3 амалдан туруп атат, эч кандай кашасы жок. Демек, көбөйтүү амалдарын биринчи аткарабыз. 34-ті 50-ге көбөйтсөк 1700, 17-ни 4-кө көбөйтсөк 68, экөөнү кошсок 1768 болот балдар. Жысы 315 кемитүү 7 көбөйтүү 14 кошу 102. Бул жерде 3 амалдан туруп атат. Демек, биринчи көбөйтүү амалын аткарабыз, анан кийин биринчи кемитүүнү, анан кошууну аткарабыз. Демек, көбөйтүүнү аткарсак 7 менен 14-тү көбөйтсөк 68, 315-тен 68-ти кемитип, ага 102-ни кошуп 349-ду алабыз. H 5123 кемитүү 44 кемитүү 19 көбөйтүү 8. Булда балдар бул жерде 3 амал болот атат. Демек, биринчи көбөйтүү амалын аткарабыз. А дегенде кемитүү 5123-төн 44-тү кемитип койсок дагы болот. Кемитсек 5079 чыгат. Андан кемитебиз 19-ду 8-ге көбөйткөндө 152-ни 4927 чыгат экен. Жысы 44 көбөйтүү 17 кемитүү 21 көбөйтүү 4 көбөйтүү 5 кемитүү 7 көбөйтүү 4. Карагыла балдар, бул жерде 6 амал аткарылып атат балдар. Демек, биринчи 44-тү 17-ге көбөйтөбүз, көбөйтүү амалын аткардык 748 болот. Андан кийин 21-де 4 жерде 5 20, 21-ди 20-га көбөйтөбүз 420 болот. Анан 7 жерде 4 28. Демек, 748-тен 420-ны кемитип, дагы 28-ди кемитсек 300 чыгат балдар. Балдар, бүгүнкү сабактын экинчи темасы болгон кашаалар деген теманы өтөбүз балдар. Бул 63-чү бетте. Демек, бизге мындай тапшырма берилип атат. Мындай жомок берилген. Маселе, падышанын хан сарайына жөнөрдө Күлала кызга өгөй энеси башка тапшырмалардан сырткары өзүнүн кыздары аткара албаган дагы 3 тапшырманы аткарасың деп буйрат. Демек, силер көрүп турган 3 тапшырманы берген балдар. Бул тапшырманы чыгарууну Күлала бул көнүгүүлөрдү көрүп көңүлү чөктү, бирок сыйкырдуу кашаны пайдаланууну үйрөткөн феянын жардамы менен ал тапшырманы оңой эле аткара алды дейт. Кантип аткарды, карагыла балдар. Көңүл коюп карасаңар, биринчи эсепте сандарды, чоң сандарды окуп кыйналбай эле койгула. Карасаңар, экинчи сан менен үчүнчү сан экөө баш жагындагы канча чоң орунду сан болсо дагы цифралары
ирети менен окшош болуп атат. Эң акыркы эле 35 анан 33 дегендер эме болуп калды. Ортосунда кемитүү белгиси турат. Демек 35тен 33 эле кемитип биз мындай кылып жазып алабыз. Биринчи санды жазабыз, экинчи, үчүнчү санды кашаага алабыз. Анан 35тен 33-тү кемитсек, акыркы эле цифрларын кемитсек, калгандардын баары окшош цифра болгондон кийин 0 болуп кетет. Анда 2 эле калат экен. Анан биринчи санга 2 эле санды кошуп коет экенбиз. Кошкондо акыркы эле 9 деген цифрага кошосуңар. Демек 19га 2-ни кошсок 21. Акыркы эле мен кара кылып койбодумбу, темный кылып, жо жирный кылып койдум го цифраларды. Мына ушул цифраларды эле кошуп коет экен. Экинчи мисалды карагылай. Мында дагы экинчи жана үчүнчү цифралар алдындагы турган сандардын баары цифралар окшош, акыркысы эле 35 анан 31 болуп атат. Бул экөөнү кашаага, бул экинчи, үчүнчү сандарды кашаага ала турган болсок, анда ортодо экинчи жана үчүнчүнүн ортосундагы плюс белгиси минуска айланып кетет ортодо, кашанын ичинде болгондо. Анткени кашанын сыртында минус белгиси турат. Кашаларды ачканда кашанын ичиндеги минус менен кашанын сыртындагы минус плюс болуп кетет. Кайра ордуна келип калат да. Демек кашанын ичин иштейлик. 35тен акыркы эле цифралары 35тен 31-ди кемитсек 4 калат. Калгандардын баары 0 болуп кетет кемиткенде. Значит, биринчи сандын акыркы цифрасы 29, 29га 4-тү кошсок канча болот балдар? Кошуп койгула. Кемитет экенсиңер баса. 29тан 4-тү кемитсек 25 калат экен. Мына ушинтип эле оңой чыгарып койгон экен. Анткени фея Күлалага амалдарды оңой эсептөөнүн жолдорун үйрөтүп койгон. Үчүнчү мисалды карагыла. Үчүнчү мисалда биринчи сан менен экинчи санды көбөйтүш керек экен, үчүнчү сан менен төртүнчү санды көбөйтүш керек экен, анан кемитиш керек экен экөөнүн биринчисинен экинчисин. Демек, экөөндө тең 923 деген окшош сандар болуп атат. Демек, 923 дегенди кашанын сыртына чыгарып жиберсек, кашанын ичиндеги сандарды кемитүүгө туура келет. Бул сандардын башындагы сандар дагы окшош, акыркы 2 цифрасын карагыла. 29 жана 27. 29тан 27-ни кемитсек 2 калат. Демек 923-тү калгандар 0 болуп кетет дагы 2 эле деген сан калат. 923-тү 2-ге көбөйтсөк 1846 чыгат экен. Балдар, мына ушинтип Күлала математиканы феядан үйрөнүп алып оңой эле чыгарып койгон экен. Эми бүгүнкү сабактагы өтүлгөндөр боюнча бир сере кайталап көрөлүк. Эгерде мисалдарды иштөөдө эч кандай кашаа берилбесе, кашанын ичинде турган амалдардан көбөйтүү, бөлүү амалдарын биринчи иштейбиз. Андан кийин ирети менен кошуу, кемитүү амалдарын иштейбиз. Бул жерде 2 кошуу 8 көбөйтүү 5 деп турат. 8-и 5-ке көбөйтүп 40 кылып, анан аны 2-ге кошуп коет экенбиз 42. Ушул эле сандарда эгерде 2 менен 8-ди кашаага алып кое турган болсок, анда кашанын ичин иштеп калабыз балдар. 2-ге 8-ди кошуп 10 деп, 10-ду 5-ке көбөйтүп 50 дейбиз. Эми үчүнчү мисалды карагыла. 105 кемитүү 5 көбөйтүү 14 кошуу 1. Бул жерде да кашаа жок. Демек көбөйтүү амалын биринчи аткарабыз. 105тен 14-тү 5-ке көбөйтсөк 70-ти кемитип, ага 1-ди кошсок 28 болот экен. Ушул эле мисалга 105тен 5-ти кемиткенди кашаага алып, анан кийин 14 менен кошуу 1 дегенди кашаага ала турган болсок, анда такыр башкача эсеп чыгат экен балдар, карагыла. 105тен 5-ти кемитсек 100, 14-кө 1 кошсок 15, экөөнү көбөйтсөк 150. Биринчисинде эч кандай кашаа кылган 28 чыкты. Кашалар менен кандайдыр арасына кашаларды коюп эсептеп чыгарсак, эреже боюнча 150 чыкты. Биринчи, экинчи эсепте деле ошондой. Биринчисинде 42 чыккан, экинчисинде кашаага алып койсок 50 чыкты балдар. Демек, мына кашаларды койгондо амалдардын аткаруу тартиби өзгөрүп кетет экен. Эми биринчи могу жердеги эле эреже айтылгандагы
эсептерди карасаңар 2 кошу 8 кашага алып аны көбөйтүү 5 дегенди көбөйтүү белгисин жазбай эле кашанын сыртында 5ти коюп койсок, анда кашанын ичиндеги амалды аткарып туруп 5ке кашанын ичиндеги амалды 5ке көбөйтүү деп түшүнөт экенбиз. Көбөйтүү белгиси жок болсо деле көбөйтүү деп түшүнөт экенбиз. Ошондой эле үстүңкү эсептен тетиги 4-чү эсептеги көбөйтүү белгисин алып салса, демек 105 кемитүү кашанын ичинде 105 кемитүү 5 көбөйтүү кашанын ичинде 14 көбөйтүү 1 дегенде 2 кашанын ортосундагы көбөйтүү белгиси жок болсо деле бул 2 кашанын ортосунун көбөйтүү бар деп түшүнөт экенбиз балдар. Анда эмесе китебиңердин 63-чү бетиндеги 163-чү эсепти чыгарабыз. Демек 163-чү эсепте 2 кошу 8 анан сыртында 5 турат. Демек 2ге 8ти кошуп туруп 5ке көбөйтүп коет экенбиз. Бул жанагы эле биздин жогору жактагы мисалга окшош эсеп экен, балдар. Андан кийин бысы 3 анан кашанын ичинде 51 кемитүү 18 деп турат. Демек кашанын ичиндеги амалды аткарып туруп анан 3кө көбөйтөт экенбиз. Демек анда кашанын ичин аткарсак 33 болот экен, аны 3кө көбөйтүп койсок 99 чыгат экен балдар. Так, эсин карагыла. 10 кашанын ичинде 11 кемитүү 7 кашанын сыртында 4 турат. Демек биз муну кандай түшүнөбүз? 11ге ден 7-ни алсак канча калат балдар? 4 калат. Анан 10ду могу кашанын сыртындагы 10 менен 4тү көбөйтсөк 40 болот. 40ты 4кө көбөйтсөк 160 болуп калат экен. Балдар карагыла, кашанын ичиндеги кемитүүдөн 4 чыкты. Кашанын сыртындагы биринчи турган 10 менен кашанын сыртындагы акыркы турган 4тү көбөйтүп 40 деп алдык. Бул 40 каяктан чыкты дебегиле. Эми жысы 31 кемитүү 7 кашанын ичинде жана 14 кошу 12 кашанын ичинде. Демек 31ден 7-ни кемитебиз 24. Анан аны көбөйтөт экенбиз. Бижеңге көбөйтүү белгисин коебуз балдар. Бижеңге көбөйтүү белгисин койбосок анда 2428 деген сан болуп калат да. Ошон үчүн сан менен сандын ортосуна сөзсүз түрдө көбөйтүү белгисин коет экенбиз. 14кө 12-ни кошсок 28, бул экөөнү көбөйтсөк 672 деген сан чыгат экен. Мынакей балдар, кашаларды жардамы менен эсептерди иштегенде, демек кашанын ичиндеги амалды биринчи иштеп алат экенбиз, андан кийин кашанын сыртындагы амалдарды иштейт экенбиз. Ушуну менен биз балдар 2 теманы өттүк. Үйгө тапшырма алгыла. Демек үйгө тапшырма параграф 7.1 менен 7.2-ни окуйсуңар, видеону көргүлө, түшүнгүлө, китепти дагы бир сыйра окуп чыккыла, андан кийин 162-нин A'сынан Э'сине чейин эле чыгарасыңар, жана 164-түн A'сынан Э'сине чейин эле чыгарасыңар балдар. Калгандарын чыгарбайсыңар, көбүрөөк болуп калат болбосун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.